Кызматташуу системасына ылайык коомдук телерадио берүү корпорациясынын ортосундагы меморандумга кол коюлду. Аталган документ Конституцияга ылайык тараптардын гендердик теңчилик идеясын алдыга жылдыруу боюнча принциптердин негизинде аялдардын жана кыздардын, жаш балдардын жана жалпы эле жарандардын укугун коргоого багытталган. Эки тараптуу келишимдин негизинде коомдук каналда аналитикалык жана билим берүү темасындагы программалар даярдалат. Yes, it is the first MOU. Бириккен Улуттар уюму КТРК менен биринчи жолу ушундай келишим түзүп жатабыз. Коомдук канал өлкөдөгү калктын 99%-ын камсыздайт. Ошондуктан маалыматты жалпы элге жеткирүү максатында ушундай келишим түзүүнү чечтик. Анткени зордук зомбулукка каршы мыйзамдуу аракеттер тууралуу элге зарыл болгон маалыматтарды жеткирүү максатын көздөйбүз. Эми бул кайсы бир деңгээлде биздин коомчулукта тарыхый келишим деп айтып койсок болот. Себептен да буга чейин ООН системасы менен ООНдун офиси менен КТРКнын ортосунда таптакыр келишим болгон эмес. Биз эми жалпы эл аралык стандарттар боюнча эле иштеп келгенбиз. Булардын кайсы бир деңгээлде иштерин чагылдырып келгенбиз. Бирок өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурда бул гендердик багытта көп маселелер көтөрүлүп атат. Балдардын укугу боюнча көп маселелер көтөрүлүп атат. Мисалы, ООНдун көп программалары адамдын укугун коргоо боюнча көп жакшы иштерди алып барат. Бирок анын жакшы натыйжалары, анын кылган иш-аракеттери көп элге белгилүү эмес да. Ошондуктан бул биринчиден ошо биргелешип ошонун баарын элге жеткирүү, экинчиден биз ООН системасы менен бирге программаларды чогуу аткарабыз деп милдеттемелерди алып атабыз. Бөйрөк оорусу менен жабыркап гемодиализге муктаж болгон бейтаптардын тагдыры тендерге көз каранды болбошу керек. Мындай пикирин билдирүү менен гемодиализдик бейтаптардын ассоциациясы Бириккен Улуттар уюмунун өз ара кызматташуу системасына ылайык коомдук телерадио берүү корпорациясынын ортосундагы меморандумга кол коюлду. Аталган документ Конституцияга ылайык тараптардын гендердик теңчилик идеясын алдыга жылдыруу боюнча принциптердин негизинде аялдардын жана кыздардын, жаш балдардын жана жалпы эле жарандардын укугун коргоого багытталган. Эки тараптуу келишимдин негизинде коомдук каналда аналитикалык жана билим берүү темасындагы программалар даярдалат. Yes, it is the first MOU. Бириккен Улуттар уюму КТРК менен биринчи жолу ушундай келишим түзүп жатабыз. Коомдук канал өлкөдөгү калктын 99%-ын камсыздайт. Ошондуктан маалыматты жалпы элге жеткирүү максатында ушундай келишим түзүүнү чечтик. Анткени зордук зомбулукка каршы мыйзамдуу аракеттер тууралуу элге зарыл болгон маалыматтарды жеткирүү максатын көздөйбүз. Эми бул кайсы бир деңгээлде биздин коомчулукта тарыхый келишим деп айтып койсок болот. Себептен да буга чейин ООН системасы менен ООНдун офиси менен КТРКнын ортосунда таптакыр келишим болгон эмес. Биз эми жалпы эл аралык стандарттар боюнча эле иштеп келгенбиз. Булардын кайсы бир деңгээлде иштерин чагылдырып келгенбиз. Бирок өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурда бул гендердик багытта көп маселелер көтөрүлүп атат. Балдардын укугу боюнча көп маселелер көтөрүлүп атат. Мисалы, ООНдун көп программалары адамдын укугун коргоо боюнча көп жакшы иштерди алып барат. Бирок анын жакшы натыйжалары, анын кылган иш-аракеттери көп элге белгилүү эмес да. Ошондуктан бул биринчиден ошо биргелешип ошонун баарын элге жеткирүү, экинчиден биз ООН системасы менен бирге программаларды чогуу аткарабыз деп милдеттемелерди алып атабыз.